Турмуш сабактары биринчи китептин ыландысы. Эң негизгисин унутпа. Жаш окууну жаңы бүтүргөн бала атасына келип, ата, уулуң үчүн кубана берсең болот. Мен университетке тапшырдым. Мен өз бактымды таптым, дейт. Эң жакшы уулум, дейт атасы. Анан эмне кыласың? 5 жылдан кийин диплом алам да сүйүктүү ишим менен алектенем. Андан кийин эмне кыласың? Катуу иштеп мыкты адвокат болом. Андан кийин үйлөнүп, жайланып, үй бүлө курам. Балдарыма татыктуу тарбия берип чоңойтом. Андан кийин эмне кыласың деп такып сурай берет атасы. Ардактуу эс алууга кетем. Балдарымдын ийгилигине кубанып, алардын турмушта өз ордун табуусуна акыл айтып, жардам берем. Андан кийинби? Уулу ойлонуп калат да, андан кийин акка моюн сунабыз го. Жашоодо түркүк болуп ким калмак эле? Андан кийин эмне болот уулум? Андан кийин эмне болот? Деп үнү кыргылдана акырын суроо узатат атасы. Уулу көпкө ойлонуп, ишенимсиз түрдө: мен эң негизгисин унутуп калыптырмын, ата. Мен бул турмушта сизге ыраазымын. Мени эрезеге жеткирген, турмушта өз ордумду табууга жардам берген сизге рахмат. Мен сизге ыраазымын, деп атасын кучактайт.